Ден соолугунайынан чет жерлерге барып, тыйындап чогулткан акчаларын алдатып алган көрүнүштөр жок деп көптөр ойлошу мүмкүн. Бирок Кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук фонду 3 жылдан бери кайрымдуулук жолунда жүрүп, кара, алдоо, сатып кетүү көрүнүштөргө дагы туш болуп келет. Анда сөз башынан болсун. Бүгүнкү күнү кыргыз мекендештерибиз ден соолугунайынан Индия жергесине көп барат. Уурунайынан көздөрү чачырап тургандар жакшы болот деген сөздү укканда баардыгынан ошол сөз баалуу болуп калат. Ошонун көп алдамчыларга туш болуп, акча каражаттарын алдырып алат. Кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук фондуна Индиядан алданып калган мекендештер көп байланышат. Алардын бири Айбек мырза менен фонд жетекчиси Азамат Байматов Индия жергесинен кантип алданып калганы тууралуу маек курду. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир боор, бир туугандар. Баарыңыздарга ошол айтылуу алыскы Индиядан салам жолдойбуз. Мен азыр жанымда турган бул Айбек бир тууганыбыз ошондой аты жаман ооруга чалдыгып, бүгүнкү күндө ушул Индияда дартына даба издеп, мына ушул көп бир жүрөгүндө мээрими бар кайрымдуу, боорукер, жакшы адамдардын жардамы менен дагы жана ошондой эле жакын адамдарынын, ата-энесинин, тууган ургунун жардамы менен, жакшы бата тилек дуасы менен мына ушул жерде азыр чоң жакшы үмүт менен бир жыйынтык күтүп бул бир боордо ушул жүрөт экен. Анан Айбек өзүң айтсаң, бул жака бул ооруга чалдыкканыңа канча убакыт болду? Assalomu alaykum. Ağrıganımga 3 yıl oldu. Men diagnozum osteoartritoz, nefoplast. 3 yıldan beri şu aqqan nesinden vurup jatam. Akırında ilacı yoktan da Indiya şahrına geldik. Пересадкага, костный мост endi. Bir 3 öz kelganimiz atam men, ukam, ukam hozirda kvartirada o'sha iyilik beradi maga inshaalloh. O'shandan buna 3 oydan beri жүрүп лечение aldık, kimyalar aldık, ya da aslajene bulup, kimyalar alıp, ne bu, pneumonia bulup kaldım mınacakta. Şu pneumonia alıp olumuna 3 aydan beri жүрөбүz. Akçağız köp, akçağız ketip kaldı azı, operasiya bo'ldik, biz mınacakta onu. Olsa inşallah kichine jardam berip koysanlar, tuganda barcabızga inşallah mınacakta kichine qiynalib, bar jo'q mınacakta Qirg'izistonda tuganlarimiz var. Uşular hazır epte bakçı iğnep, bunisi beret, tuğandara çardan beri жүрүшөт. Ya da kıyın eken şu, yani kelbas, tıl bilbastan, ne kılıştı bilbastan gelip aldık biz dağı. Biz $27.000 bilen gelip, bütötte bir nesi varla, mınacakta bir pervoçik o şekilde gelip $27.000 bilen bütötte de $27.000 bilen gelsek, bu yak geldik başka klinik'e $55.000 dedi. Anam bu yakta gelip akırımda Fortis degen klinik'e $45.000 operasiya kılavuz dedi o şey. Anam biz gelip opturda süylöşüp çattık biz mesela 3 aydan beri mına kimya endi büttü operasiya göcü men tayyorlab бүтүштү inşallah. Айбек айтсаң, бияка келатканда кимдер менен сүйлөшүп, анан ким бул жака эме, бул чет, бул жака визовой болгондуктан приглашение кетиш керек да. Анан ушул нерселерди жөнөтүп, силерди ким чакырды бияка? Biz oş çakta men gematologiya jatkanda, mына Kırgızstanda men сүйлөштүм балдардын. Анан bir bala telefon berdi. Анан мына жакта переводчик бар экен Касым деген. Ошолар балмай алып келет экен мына жакта ошолар. Анан биз ошону гапке кирип $27.000 акча менен келип алдык. $27.000 акча менен келип, бул бала анан жок эле бул жакта. Өзбекстанда экен бул бала. Бул жакка келип илажы жоктан biz çattık anan. Cimenen Udası Allah Teala jetkizdi ana. Biz 27 milyon gelip turup ya tuganda barca jardam berişip ya videolar jönötdü akçada. Biz $50.000 $50.000 şu buyakkaça $40.000 aşıp karajat kılıp koyduk.
Уже аны короттуңар, 40 000 доллар жок болду. Жок, уже түгөндү. Азыр алдыбызда ушу 5 000 доллар акча калды. Болгон 5 000 доллар калды. Ооба. Азыр акча жетпейт ачат бизге азыр. Мына азыр ушинтип чакырып, Айбек 27 000 доллардан да ашыгыраак кылып чогултуп, ушул жака чоң үмүт менен келип, бирок ал акча да жетпей, андан дагы чогултушуп, бул жерде жана Касым деген бир ушундай бир ортомчулар бар. Мен азыр көбүнүн аттарын атабай эле коеюн, бирок азыр бул жерде ортого түшкөн балдардын аттарын да атап коюуну да туура көрүп атам. Себеби мен мурда ортомчу эле деп койчумун. Бирок бүгүн атын да атап коелу, себеби эртең ал Касымдын дагы бир башкаларга дагы миңдик эмес, миллиондоп бүгүнкү күндө элди алдоого салып кояткандар мындай чекеден чыгат. Азыр ошону дагы айтсаң, бул жака сен келатканда приглашение жөнөтүп, сенин визаңды ачып атканда жардам берген адамдар сенин жаныңда азыр барбы, жокпу? Ошолор жардам беришип атабы, кандай болуп атат? Жок, улай эч кайсы жок азыр бул жакта. Биз ошо ГМТО жатканда ошо сүйлөштүм деди, 27 000 доллардан бүтөт полный ишиңдери. Переводчик калсам анан мына жакка келдик. Анан эми Айбек, сен эми өзүң айтчы. Мынтип бир эле сенин башында эмес, бүгүнкү күндө канчалаган адамдардын башында ушундай бир ар кандай түйшүккө салган оору дарттар адамды түйшөлтүп атат. Бирок ошол эле учурда бирке колуна кармаган акчасын колунан жулуп кетип аткандар адамды өкүндүрөт да, мисалы. Бул мени дагы мындай бир ойлондурбой койбойт. Анан сени да ойлондурбой койбойт. Азыр сенден кийин дагы келейин деп ушул бир үмүттөнүп, жакшы үмүт менен отургандарга кандай кеңеш айтасың? Мен буякка келиштен алдын ойлонуп, адамды барып табып, мындай келе турганда алданып калбагыла, бар жогу эле бизге окшоп, буяга келип, суруштуруп, ким алып келет, ким алып кетет, бу жерде да көрүп кылышат экен. Биз келип мына азыр 40 000 доллар айттымын сизге. Жетпей турат, азыр буякта 35 000 акча операция кылдым. Операциядан кийин 3 ай ушул жакта жүрөбүз экен. Ошого адамдардан сүйлөшүп, кеңеш алып, ким уякка алып барат, ошолар баардыгын сүйлөшүп, шактап келген жакшы экен бул жакка. Ишеничли адам бар. Бизге ошо 27 менен кел деп туруп мына жакка келгенден кийин 45 000, 55 000 деди. Болуптур деп Алла Таала эткизди. Бар жогу туугандар, хам бар жогу жардам беришти. Мундагы жеткирди Алла Таала. Жеткирди, энди бул дагы түгөндү почти бизде. Ушу 5 000 доллар акча калды деп атам. Энди Алла калса иншалла операцияга мына жакшы бир аназын бүгүн чыгып калат, бурасы ташып келдик. Ошса 1-2 жуманын ичинде операция кылышат иншалла. Сен азыр бияка келерде көп адамдар сага байланыштыбы? Мен менен барасыңбы деген сыяктуу кандай эмелер чалуулар? Көп чалды мага. Мен өзүм алып кетем, бүтөт ошо деди. Анан биз бир адам менен сүйлөштүк да, көп чалышты. Сен ким менен ошо атын атасаң, ким менен сүйлөштүң? Ошо Касым деген ошо переводчик. Индус бала, Касым деген. Жок, ошо мына индус эмес, мусулман бир эмне экен, Кыргызстан бир мусулман жигит экен бул дагы. Касым дегенби? Ооба, Касым деген бала, ооба. Ошо адам алып келет, мына жакта балмойларды алып келет экен, ошо Өзбекстан, Кыргызстан ошолорго чалышып келишет экен булар. Ошо алданып калбагыла. Мына жакка келип, сүрүштүрүп, адам табып, Азамат экелер азыр мына жардам беришип атат бизге. Кайрылсаңыздар, билет булар, Түркия, Индияда бар жогун билишип. Силер бул жака келердин алдында бизден мындай жасап аткан иштен бир маалымат бар беле, жок беле? Жок, маалымат жок эле. Мен бул жакта уже аарып, тижилүү акыбалда келгем да. Бул жакта 3 жылдан бери акырында химияласын деп жатырган жерде мен албай калса ушул жакка келгем. Мына жактан бир жолу бүтүрөлүк болсо дагы бул жакта кетип атат деп келгенбиз жерибиз. Маалымат болгон эмес. Мен ушул жакка келип энди мына көзүңүз ачылат экен, бар жогуңуз ачылып билесиз экен адамдын кандайлыгын. Ушул жакка билдик да мына мусафир журтта. Мына достор, бир туугандар, мен көбүн учурда ушул нерселерди бүгүнкү күндө баягы көмүскөдө эле бирөөнүн мындай бир айыбын ачпайынчы деген сыяктуудай түшүнүк менен айтпай келгенмин, бирок бул айып эмес, бул кылмыш. Мен бүгүн кылмыш деп эле түшүнүп турам, себеби ушундай бир мындай бир оор абалда жаткан адамдардын үстүнө акча жегендер бул көзүңөрдү ачып Кудайдан коркуп, эртең ушул кичинекей курсагыңардын айынан эртең күнү деле Кудайдын алдында жүзүңөрдү, жоопкерчиликти, жооп берерди ойлонгула деп айтар элем. Ушул биздин Кыргызстандан деле туруп, деги эле мен мындай алып бара калам, мен кыйратам деп туруп, жоопкерчилигин мойнуна алып туруп, бирок жарым талаада, орто талаада калтырып туруп, жоопкерчиликтен качып,
жей турганын жеп туруп анан бир да көңүл бурбай телефон чалса албай койгон акмактар Кудайдан корккула, Аллахтан корккула. Мен ушундай бир мындай айтар элем. Ошон үчүн мындай Кудайдан корккула. Монтип кыйналып турганда бир эле бул Айбек эле эмес, силер Айбектин үйүндөгү ата энесин, жакындарын, бир туугандарын баарын сарсанага салып, бул Кудайдын мындай наразычылыгына ээ болуп атасыңар деп айтар элем. Ошон үчүн Кудайдан корккула. Ошол ортомчу болуп аткан адамдарга айтарым. Экинчиден элге айтарым. Келээрде Айбек айткандай, мындай келаткан багытыңарды мындай биринчи билип алгыла. Кайсы жол менен бараткан жолуңарды билип алгыла. Келатканда кайсыл врач силерден кайсыл врач жакшыраак жасайт экендигин врачты жакшы тандоого алгыла. Билгиле. Ошентип ал анан кийин анализдеп ал анан келгиле. Жөн эле чыга алып эле келип калбагыла. Ошон үчүн достор, бир туугандар, адашуудан Аллах бизди сактасын. Ооруп келген бир туугандарыбызга жараткан өзү дабасын берген болсун. Мындай урматтуу достор, бир туугандар, мен ушул ишти жасап жүрүп, жашоодо көп мындай бир шүгүрчүлүккө келтире турган көптөгөн сыноолор болуп жатат көп адамдарда. Ошон үчүн мен ушул жерде туруп сиздерди мындай бир шүгүрчүлүккө мындай ушул өткүзүп аткан ар бир биздин өмүрлөрдө болуп аткан секундтар кымбат экендигин аябай жакшы бир баасын берсек, Кудайга көп рахмат айтсак, себеби ошондой уктап аткан уйкуңуздун дагы тынч болуп аткандыгы бул өзү адам үчүн чоң бактылуу экендигин билсек болот. Ошон үчүн отурган азыр Айбекке дагы ошол көп намазыңыздарда дуа кылып, Кудайдан тилек кылып, мусулмандар бири-бириңерге бир туугансыңар деп пайгамбар алейхисалам өз хадисинде айтып, ошончолук бир чакырыгын жасап кеткен. Бирок ал чакырык, ал насаат 14 кылымдан бери жашап келатат. Ошон үчүн биз дагы өтөбүз дүйнөдөн, бирок өткүчө жакшы сыйдашайлы, сыйлашайлы, бири-бирибизге жардамдашайлы. Бирок ал сиздин берген 5-10 сомдук жардамыңыз бул Айбектин ден соолугунун жакшырышына себеп болгону менен өзүңүздүн, менин акыретим үчүн чоң азык болот деген үмүттөбүз. Ошон үчүн достор, бул экран алдында турган реквизиттер ушул Айбекке таандык. Эч кандай бир күмөнсүз, ойлонбостон тезирээк салып ушул ден соолугунун жакшырышына бир себеп болуп калайлы. Кудай буйрса, сунган колуңарга Аллах Таала өзү береке берген болсун. Эч бир үйдө эч бир жан оорубасын. Азыр бул Айбектин дагы ата энеси, мага чоң апасы да улам байланышка чыгып, Азамат балам, ошонун үнүн бир элге жеткизип койсоң деген өтүнүч кылды. Ошол аманатын аткарып коеюн деп мен азыр бул жерде отурам. Ошон үчүн достор, менин колуман келгенин мен кылайын, сиздин колуңуздан келгенин сиздер кылсаңыздар эле көптү көрсөгөл болот деген жакшы сөз менен ден соолук жакшырып кетет. Айбек, сен дагы Кудай буйрса жакшырып, ата эненин кашында аман бол. Мен тилектешмин, сенин мусулман бир тууганың катары. Кудай буйрса биз ишенебиз, себеби жараткан Аллах Таала өзү мээримдүү зат, берген дартына өзү дабасын берсин, жакшырып кетип, анан ата эненин кашында жакшы аман болуп, ата энеге кызматыңды кылып, ушу жакшы күндөрдө бол. Кудай буйрса Кыргызстаныбызга аман эсен барып ал. İnşallah rahmat, Hacı Ola, çok rahmat, Allah razı olsun hammelerden, kılgan ihsanilerde. Allah Teala bize birdi bersiler, Allah Teala sizlerge on baravat katlar versin. Amin. Hammamiz yani sizge ham rahmat atsan peki, ilgili kişilerge. İnşallah mana bular ham aşı Kırgızstan'dan gelişip, Indiya, Türkiye'li başka ayıllarga yardım verip, жүргөнүлөргө Allah Teala sizlerge жақшылық ата етсін, балчаңыз бақпеп, тинч болуға бар жоғыла. İnşallah balsa бар жоғы машады бемалларга, hammalarga Allah Teala o'zi shifosini bersin, ko'ngil xayrli shifolarni. Ilohim bu yoqqa chiqarsa, banda kelgulik qilmasin ilohim. Hammamiz yaxshi bo'lib, ota-onamiz oldiga tinch borishga Alloh nasib qilsin, barcha bo'lsin. Inshaalloh. Rahmat sizlarga. Xudoy qabul qilsin. Amanlikda bo'ladi do'stlar.